Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күнгө даярдалып чыккан жаңылыктар менен тааныштырабыз. Андыктан биздин Сокол Медиа YouTube каналына катталып, пикир калтырганды унутпаңыздар. Ош шаардык сотунун судьясына кылмыш иши козголду. Бул маалыматты башкы прокурор Курманкул Зулушев 31-январда Бишкек шаарынын маалымат жыйынында билдирди. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча сот мыйзамсыз чечим чыгарган деп шектелип жатат. Иш башкы прокуратуранын төргөсүндө. Бүгүнкү күндө мыйзамсыз чечим чыгаруу фактысы боюнча судьяга карата бир кылмыш иши козголду. Ошондой эле укук коргоо органдары соттордун алуу фактысы боюнча төргөө жүргүзүлүп жатат, деди Зулушев. Энергетика тармагында коррупциядан мамлекетке келтирилген материалдык зыян 878 миллион сомду түздү. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында прокурордук текшерүүнүн жыйынтыгы менен энергетика министрлигине 163 прокурордук акт түзүлүп, 46 кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштеринин көбү мамлекеттик сатып алуулар, мыйзамсыз баюу, электр энергиясын урдоо жана өндүрүлгөн электр энергиясын мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу, деди ал. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактта каза болгондордун саны 59 адамга жетти. Бул тууралуу BBC билдирди. Белгилегенде 150дөн ашык адам жабыркады. Жарылуу намаз окуу учурунда болуп, имараттын жарымы урап түштү. Адамдарды басып калган. Атайын кызматтын өкүлүнүн айтымында өзүн өзү жардырган адам намаз окуп жаткандардын алдыңкы катарында болгон. Пакистандын премьер-министри Шавкат Шариф уюштуруучуларды айыптап, алар ислам менен эч кандай жалпыга жок экендиги белгиледи, деп жазат ЖМК. Жергиликтүү ооруканада жабырлануучулардын көпчүлүгү өзгөчө абал режимине жарыяланды. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаардык кеңештин сессиясында таштанды чыгарууга болгон тарифти көтөрүү маселелерин талкуулоодо депутаттардын суроолоруна так жооп бербеген үчүн орун басары Жыргалбек Шамыралиевди сынга алды. Буга чейин депутат Манас Абдылдабек уулу вице-премьер Шамыралиевден таштандыга болгон тарифтер канчага көтөрүлүп жатканын сураган. Вице-мэр 86% өсүшүн күтүлүүдө деп жооп берди. Учурдагы таштанды көйгөй техникалык жетишсиздигинен жана анын эскилип жеткилигинен келип чыкты. Мунун баары ишке ашырылат. Контейнерлер жана жабдыктар жаңыланат, таштандылар болбойт. Санариптик системаларды киргизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт, деди. Тактап айтканда, күзгө чейин таштандынын абалы толугу менен оңголобу деп сурады депутат Абдылдабек уулу. Шамыралиев бул бөлүктүн иш планы бар деп жооп бере баштаган, бирок мэр Эмилбек Абдыкадыров сөзгө кошулуп, өзү жооп берерин айтып, вице-мэрди жооптору үчүн сынга ала баштады. Бардыгы өзгөрөрүн, шаар таза болуп каларын айтпайсыңарбы, духуң жетпей жатабы? Түз эле жооп бериш керек да, баарыңар саясатчы болуп кетесиңер. Сен коркуп жатсаң, мен жооп берем. Кантип иштеп жүрөсүңөр, деди Абдыкадыров. Депутатка кайрылган мэр, шаар таза болот, 74 техника сатып алууга акча бөлдүк. Тендер өткөрүлдү, төлөндү, технология жаңыланат. Шаар таза болот, жер астында контейнерлерди ойнотобуз, баарыбыз чогуу тазалайбыз, деди. Мэрия сатып алган жаңы автобустардын баары Бишкекке келди. Маалыматтын мэриянын басма сөз кызматы тастыктады. Муниципалитет жакын арада маршруттук каттамдарга автобустар чыга баштаарын кошумчалады. Эске салсак, 2022-жылы автобустарды сатып алуу шаардык бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөн. Муниципалитет алардын Зохтонг Бус Холдинг компаниясын сатып алган. Аталган транспорт өлкөгө жыл аягына чейин келери маалымдалган. Кумтөр Голд компания жабы акционердик коомунун Кыргызстандын менчигине өткөндөн беркин ишин алдын казып алышын жана сатып алышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиясынын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Чүй облусунун Карабалта шаарындагы Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун Афинаждын заводуна барды. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришкенде, алар заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып, ошондой эле Карабалта Токен комбинатынын борбордук илимий изилдөө лабораториясында жана ЖЧК лабораториясында болушту. Мындан тышкары, убактылуу депутаттык комиссиянын мүчөлөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен биргеликте Улуттук банкка барып, андан алар Улуттук банктын алтын менен жүргүзүлүп жаткан операциялары, атап айтканда, алтындардын запастарын толуктоо, алтындын өлчөлөнгөн жана стандарттуу кыймылдарын даярдоо жана алтындын сактоо боюнча эл аралык стандарттардын сакталышын камсыз кылуу боюнча иши менен таанышып чыкты. Баткен облустук соту чоң энесин ээн жерге сабап, оор жаракат келтирилген адамга карата өкүм чыгарды. Айыпталуучу 1991-жылы Кадамжай районунун Бирлик айылында туулган. УКМКнын чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн инженердик сапердик ротасынын инженердин жол бөлүмчөсүнүн экскаваторчусу болуп иштейт. 2021-жылдын 21 декабрдан бери камакта. Ал Кадамжай райондук сотунун 2022-жылдын 4 августунда өкүмү менен кылмыш жаза кодексинин 130 беренесинин 2 бөлүгү
бөлүгүнүн 10-пункту өзгөчө мыкаачылык менен ден соолукка оор залал келтирүү менен айыптуу табылган. Тергөөнүн маалыматына караганда кылмыш 2021-жылдын 18-декабрында болгон. Айыпкер ал күнү саат 14:00 чамасында Айдаркан шаарындагы базардан 1960-жылы туулган өзүнүн айылдаш чоң энесине жолугуп калган. Аны үйүңүзгө жеткирип коем деп Д үлгүсүндөгү унаасына отургузган. Экөө Айдаркан Сох унаа жолуна бара жатканда айыптоочу кайрылып, ал апасы Бакшы көз ачыктарга окутуп, майып кылып койгонун айтып айыптаган. Андан кийин унааны токтотуп, аны арткы эшигин ачып, чоң апаны мушту менен сол жак кулагынын астынан 2 жолу катуу урган. Кайра айдоочу ордуна отуруп, унааны айдап бара жатканда жабырлануучу эмне үчүн уруп жатканын сурап, апасынын ооруп калганына алак себепчи дегендиктен ачуусу келип, унааны 200 метрдей айдап барып токтотуп, кайрадан башка бетке мыкаачылык менен уруп сабаган. Анын кесепетинен жабырлануучу оор жаракат алган. Ушул жана башка жаңылыктарды Сокол медиа сайтынан окуй аласыздар. Сиздер менен мен Аделина Бакытова.